Саламатсыздар ба? Парламенттік шайлоо жақындап қалды. Жақында ақты қарадан, жалғанды чындан бөлүү мүмкін болбой қалады. Чындық ордунан турганча жалған дүйнөнү 3 айланыптыр деген каралоолор эмитен эле башталды. Бүгүн элдин ишенимин пайдаланып манипуляция жасаган бир видео материал тууралуу так туура маалымат айтып берем. Журналист Болот Темировдун логикасына таянып, бул сүрөттөр тууралуу бир аздан кийин сөз кылабыз. Азыр Болот Темировдун тырмакчанын ичиндеги сүрөт иликтөөсү боюнча. Бүгүн өзүн факт-чеккер деп атаган журналист Болот Темиров 4 жыл мурун тойлордо тартылган сүрөттөрдөн улам Атамекен партиясы менен Мекеним Кыргызстан партиясынын байланышы бар деген видео материалын жарыялады. Атамекен партиясынын тизмесинде талапкер болуп бара жаткан улуттук азчылыктын өкүлү, мурдагы бажычы Инким Сендин депутат Мирлан Бакиров менен түшкөн сүрөтүнөн Атамекен менен Мекеним Кыргызстандын байланышы бар деген тыянак чыгарган. Болот Темиров жарыялаган сүрөттөр 4 жыл мурунку экендиги белгилүү болду. 4 жыл мурун Өнүгүү Прогресс партиясынан депутат Мирлан Бакиров Мекеним Кыргызстан партиясына лидер болом деп 3 уктаса түшүнө кирбесе керек. Мен айтып кетет элем. Кыргызстанга бүгүнкү реалдуу турмушка нааразы болгон тараптар болсо, ошол жерге бир жумага жолдомо алып жөнөтүш керек да. Көпчүлүктүн бүйүрүн кызыткан Инким Сен деген ким өзү? Инким Сен чынында бажы кызматынын экс-кызматкери. 7-8 жыл бажы тармагында иштеген. 2017 жылы Райым Матраимов кызматтан алынып, Кубанычбек Кулматов бажы төрагасы болуп Матраимовдун кадрларын тазалап баштаганда, Инким Сенди борбордук бажынын начальниги кылып дайындаган. 2017 жылы 22 декабрда Кактус сайты Кулматовдун кадрлары деген макала жарыялап, Кулматов Инким Сенди кызматка алып келгенин жазат. Көп өтпөй Кубанычбек Кулматов кызматтан алынат, бир аздан кийин камалат. Анын артынан Инким Сен дагы кызматынан кол жууйт. Анан кантип Кулматовдун кадры делген Инким Сен Матраимовдуку болуп калат. Ал эми Инким Сендин Атамекен партиясы менен шайлоого баратканы боюнча партиянын маалымат кызматы расмий билдирүү таратты. Инким Сен Корей диаспорасында кадыр барктуу, көрүнүктүү орунду ээлейт жана анын талапкерлиги Атамекендин базар коргондук ардагер мүчөсү Инким Сендин кайнатасы Асылбек Тагаев тарабынан сунушталган дейт партиянын маалымат кызматы. Эми журналист Болот Темировдун логикасына таянсак. Бул сүрөттө Алмазбек Атамбаевдин маалымат катчысы Кундуз Жолдубаева менен журналист Болот Темиров. Болот Темиров менен Кундуз Жолдубаева План Б аттуу продакшн студия иштетишкен. Болот Темировду Фейсбуктагы желе деген баракча Атамбаевдардын буйругун аткарат деп жазат. Мисалы 2019 жылы 7 майда Болот Темировдун факт-чек сайты Алмазбек Атамбаевдын 2011 жылы Манас Ордодо спортивка шым кийген сүрөтүн фейк, жалган деп жарыялаган. Бирок көп өтпөй, ал сүрөттүн башка дагы оригиналдары жарыяланып, факт-чек сайты уят болгон эле. Болот Темиров Атамбаевка болушуп, элди алдаган үчүн кечирим сураган. Болот Темировду Атамбаевдин командасы менен байланыштырган жалгыз эле бул факт эмес. Бул сүрөттөгү Болот Темиров менен Сапар Исаковдун маалымат катчысы Гүлнура Туралиева. Болот Темиров менен Гүлнура Туралиева грант менен иштешип, факт-чек, дата лаб деген проекттерди ишке ашырышат. Гүлнура Туралиева Атамбаев өткөргөн митингтерге активдүү катышып, форумда сөз дагы сүйлөгөн. А некоторые из них говорят, дайте нам шанс позлорадствовать. Болот Темиров Атамекен партиясын каралаган бүгүнкү видео материалын жарыялар замат. Апрель телеканалынын директору Дмитрий Ложников жана Эркина Асанбаева аттуу журналист кыз активдүү бөлүштү. Эркина Асанбаева Гүлнура Туралиеванын кол алдында иштейт. Чогуу түшкөн сүрөттөрү дагы бар. Гүлнура Туралиева парламенттик шайлоого Бирбол партиясы менен бара жатат. Мен Болот Темировду бул сүрөттөрдөн улам эле жогорудагы адамдардын заказын аткарат деп айтуудан алысмын. Бирок Темировдун логикасына таянсак, ошондой болуп калат. Сиздер менен Тимур Владислав уулуңуздар болду. Саламатта калыңыздар.